мынакей бул жерде профессиональный торфтор турат бизде, агропит. Бул да болсо биздин дыйкандарга аябай керектелүүчү торф десек болот. Анткени быйыл бизден муну клубниканы өстүргөнгө, көчөттөрдү көбөйткөнгө аябай көп алышты. Мындан жакшы өсүп чыгат клубникалар. Клубника эмес, вообще негизи эле өсүмдүктөр. Булар профессиональный торф деп коебуз. Объему 250 литр, баасы 2000 сом. Ошол эле гидропоникага жарачу да ушулар? Жок, гидропоникага муну эмес, эмнегедир бизге ошо мен да өзүм курска барып ошо үйрөнүп атам. Азыркы негизи процесстемин. Ошол жакта айтып калды, кокосовый субстрат депчи, ошондон жакшы өсөт деп. Эми аны уже практика жүзүндө кийин көрөбүз да биз дагы. Азыр эми бизге да жаңылык, жаңыдан үйрөнүп келатабыз десек да болот бул жагын. Мынакей агропит, бул нейтральный, бул плантобалб кислый. Бул, например, плантобалб бул жанакы эне жалбырактууларга, гортензия, азалия деген гүлдөргө атайын индивидуальный өсүмдүктөр бар, ошо кислый почваны талап кылган. Ошол өсүмдүктөргө ылайыкталган. Бул нейтральный агропит, бул баарына кетет. Баарын өстүрсө болот. Анан мына жаңы айтып кетпедимби, 100 литровый перлит деп. Бул дагы чоң участоктарга, чоң көп объемдо өсүмдүктөрдү өстүргөн биздин кардарларыбызга ошо 100 литровый перлит. Вулканический минерал. Анан бул жагын эле айтып кетели, бизде ушу айтмакчыбыз, бизде жанакы өсүмдүктөргө эле эмес, бизде азыр биздин кардарларыбыздын арасында абдан чоң көйгөй крысы и мыши деп калат в основном, как от них избавиться деп. Ошолорго жараша мына бизде түрлөрү менен турат, мынакей зерно түрүндө мондай 200 граммовый, 100 граммовый, 50 граммовый зернолор. 400 граммовый дагы бар. Анан мынакей гранула түрүндө яттар, ошо крысаларга арналган. Анын объемдору мынакей 30 граммовыйлары бар. Анан кийин вкустары да булардыкы айырмаланат бири-биринен. Анан кийин мына сиздер көрүп турган могу жерде отпугивательдер да бар. Муну сээп койсоңуздар, ошол грызундар билет, бул ят экенин, ошол жерге жолубойт да. Анан кийин мынакей эң эле эффективный ушулардын арасынан ушул 3 ката десек болот, 16 доз. Бизде да кардарларыбыз бар, дезинфекция менен иштешкен, ошо помещенияларды дарылаган. Алар дагы бизден ушуну жакшы алышат аябай. Анткени крысалар ушул препараттан кийин дароо эле жок болот. Обработка кылыш керекпи? Бул как мына могул жеринен көрүнөт бекен. Жашыл мондай этке окшош же мармеладка окшош средстволор болот. Ошону таштап койсоңуз, бул жыты менен өзүнө тартат дагы. Ошол грызундар келип жейт муну, анан өлүшөт да. Уланып өлүп калат. Ушундай. Анан кийин мына мо истребитель, ушунун эле бир түрү, бирок кызыл өңгө, бул дагы 200 граммовый бар. Анан кийин 100 граммовый бар. Анан булардын баалары ошол 20 сомдон 80 сомго чейин. Бизде бул жерде турат дустардын түрлөрү, фаздубль, мынакей ушунун баары российский дустар, качестволору жакшы, оригинал. Анткени бизде азыр рынокто аябай подделкалар да көбөйүп кетти. Мынакей фаздубль, феноксин, анан рубет деген дустар, булар порошок түрүндө, булар курт кумурскаларга каршы. Анан мондай присыпка түрүндө бар. Мелок, карандаш, тоже курттарга каршы. Анан бизде мондай домик деп коебуз, ловушка. Бул жанакы азыр көбүнчө жанакы столовый болобу, кафе болобу же эски үйлөр болобу, үйдүн ичинде таракандар да көбөйүп кетпейби? Ал да аябай бир чоң көйгөй. Ошолорго ылайыкталган. Муну ачып койсо, мунун ичинде аябай свойствосы бар. Жабышып, ошол жерден эле өлүп калат. Муну каяка жерге алып коюш керек? Жерге эле, мебелдин астынабы же көрүнөт да, муну уже адамдар. Кухняда эмелерге продукттар приманка сыяктуу бул. Ошо эмеге жерге алып койсо болот да. Ошондой. Анан бул гель түрүндөгү протравитель, яд тоже ошо таракандарга, кумурскаларга каршы. Мына бул деле ошондой. Анан кийин биздин ошо дезинфекция менен иштеген балдар могу препаратыбызды жакшы көрөт биздин аябай. Анткени бул аябай эффективный, цисперметрин 25%. Мына бул жакта 20 мили, бул жакта 100 мили. Ушуну суу менен раствор кылып эле чачып салат помещениянын ичинин баарына. Жыты өтө сасык. Бирок ошончолук эффективный болот. Анан 5-6 саатка, мүмкүнчүлүгү болсо андан да көп саатка таштап кетсе, бул ошонун баарын өлтүрүп коет. Жытынан да уланып калат да алар. Бир сыйра чыгынып туруп сээп койсо болот экен да. Анан дихлофостун түрлөрү сиздер көрүп тургандай серная шашка, бул да теплицаларга колдонулуп турган средство. Анан кийин бизде айтып кетмекчимин, мынакей азыр тоже жайкымал аябай эле жер үйлөрдө жанакы туалет, септик деп калышпадыбы? Жыты чыгат, суусу көбөйүп кетет. Аларга да ылайыкталган средстволор бар, бактериялар. Мынакей доктор Рубит, доктор Робик. Анан кийин бул жерде көрсөңүздөр, мынакей тротан.
Бул дагы муну бергенден кийин жыты кайра ароматизированный болуп жакшы болуп калат. Бул ушундай средство. Анан мынакей удачный. Бул дагы ошо туалет септиктерге ылайыкталган. Бул жерде айта кетсек, жайкы күнү бизде чымындар аябай көбөйөт. Ошого каршы мынакей булардагы препараттар, буларда феромондор болот составында. Мынакей бул жерде бизде баягы күн жылыганда пайда болуп калды эле, коюп койдук элек. Ушундай болот да. Жыты менен өзүнө тартат, ошо чымындарды келип, ушул жерден жеп, ушул жерден өлүп калат. То есть жанагындай мебелиңизди жанакы бузуп чачпайсыз. Жер менен дароо өлүп калат экен да. Ушундай да, ошентип эле өлө берет баары. Анан мына асты жагына өтө кетсек, бул жакта тоже кумурскаларга каршы, молдорго каршы, анан кийин ошол эле клубниковый ягодалардын арасында жана улиткалар, слизнилер чыгып атпайбы? Ошого дагы каршы мынакей ядтар бар, мынакей от улиток деген слизней. Анан булардын объемдору да ар кандай. 75 граммовый, 210 граммовый, 15 граммовыйлар бар. Анан чоң дыйкандарга ылайыкталган бизде поляларга мына могулар дагы бар, мешковой 10 килограммовый. Ичи мына мондай болот. Аксела деген препарат, улитка слизнилерге каршы средство. Анткени дыйкандар өстүрүп, канча эмгек кылат, анан бышкандан кийин алар келип жеп койсо, бул дагы жакшы эмес. Улиткаларда өзүнчө бир проблема да. Ошолорго ылайыкталган. Көп болуп кетип эле жеп ташташат да. Ошолорго атайын бизде суранды эле. Молар кассеталар бар экен. Булар канчадан ушулар? Булар 40 сомдон. Бизде эми оптом жана в розницу болгондуктан объемго жараша дагы баасы болот да. Ошондо айта кетейин, жанатан бери айтып келаткан баалардын баары бизде розничный. Көп алса баасы төмөн болот. 40 сомдон экен да ошо. Мынакей кассеталар көчөтө тургузган помидор бадыраң менен иштегендер. Анан мунун дагы эмелери болот, ячейкалары ар кандай. Мына мелкие, бул средний, анан кийин чоңдору дагы бар. Бул культурага жараша да? Кандай, культурага жараша, кандай өсүмдүк отургузса, ошого жараша кетет да баары. Ошондо кичинекей 40 сом, тигинси? Баары эле 40 сом. Бир баары жалпы 40 сом. 40 сом, розничный баасы. Анан мына бул жерде айта кетсек, бул жакта сизираттар. Сизират дагы акыркы жылдары аябай көп колдонуп башташты. Анткени дагы бул аябай чөптөрдүн жакшы бир түрү десек болот. Анткени буларды өстүрүп эгип өстүрсөк, булар жерди азот, калий, фосфор менен камсыздап, жердеги чөптөрдөн, курттардан, грибковый оорулардан арылтат. Анан кийин бул өскөндөн кийин буларды деген ооруп туруп кайра башка өсүмдүк отургузса, ошол жерде ал өсүмдүктөр абдан жакшы өсөт. Ошондой свойстволары бар. Анан булардын да түрлөрү болот. Мисалы үчүн башынан баштап айтып кетсек, рапс, клевер белый, клевер красный, фацелия, смесь сидератов, горчица, вика овсяная деген түрлөрү бар. Кардарга кандай керек болсо, жерине кайсыл элемент жетпей жатса, же кандай чөп өсүп кетеби, оору болуп калабы, же курт болуп кетеби, ошого жараша биз сидератты тандашабыз. Опрыскивательдин түрлөрү турат. Мынакей 2 литровыйдан баштап 16 литровыйга чейин объемдору. Муну айта кетсек, ушул жерде турган опрыскивательдердин баары Россиядан келген опрыскивательдер, российскийлер, фирма Цикл, Жук деп аталган опрыскивательдер. Булардын дагы биз официальный дилери болобуз Кыргызстанда. Опрыскивательдердин качестволору аябай жакшы. Биз дагы ушу бир 2-3 жыл аралык болуп калды. Ушуларды сатып атканыбызда, кардарларыбызда булардын качествосын аябай жакшы билет и жакшы сатылат булар дагы. Анан мына объемдорун айта кетсек, ошо 2 литровый, 5 литровый, 7 литровый, 9 литровый, 11 литровый, анан 16 литровый болот. Анан бул жактарды көрсөңүздөр, мондай дагы удлинителдер дагы турат. Ушуларга туура келген. Мисалы үчүн багдыраңыз аябай узун болсо, булар өздөрү эле бир 4-5 метр бийиктикке чачат. Багыңыз андан да узун болсо, ушундай удлинителдерди кошуп алсаңыздар болот. Булардын 1 метровый, 2 метровый, анан 3 метровыйлары болот. Булар бир комплект болуп эле кетет да, туурабы? Комплект болуп. Канча сом? Сатылганда өз-өзүнчө сатылат булар. Мынакей 5 литровый 1300 сом, 7 литровый 1400 сом, 9 литровый 1500, 11 литровый 2000, 16 литровый 2200. 2 литровыйлары 500 сомдон. Анан мына көрсөңүздөр, ушу газондорго ылайыкталган мондай тоже чачкычтар, айланып чача турган вертушка деп коебуз. Булардын да 4түгү болот, 3түгү болот, 5түгү болот, ар кандай мондайлар менен.
Булар дагы ошолорго чача турган эмелер оборудование десек болот. Анан кийин мынакей ушу бул жерде көрүп тургандай гүл сүйүүчүлөргө булар опоралар, подвеска деп коебуз. Горшокторду монтип карматып койсоңуз ушундай илип коет атпайбы петунияларды, аябай кооз көрүнөт. Ошолорго атайын өзүнчө сатылат булар дагы. Ошо түрлөрү менен бар. Анан кийин мына үстүндө могу система капельного полива бул ошо 90 өсүмдүккө ылайыкталган таймер менен, мисалы үчүн сайып койсо, өзүнүн убактысын коюп койсо, анан ошо убакыт бүткөндөн кийин өзү өчүп калат да, автоматизированный. Компьютерный. Ошондой баасы 5500. Бул жакта бир аз 3500. Ошо баасы биякта 3500 бар эле, без таймера. Бул с таймером да. Таймер менен бул атайын орнотуш керек муну, кандай кылыш керек? Бул атайын мынакей моякта сүрөттө көрүп тургандай, баары бар. Ошо схемасын карап эле орното бересиздер. Анан таймер, компьютеризированная система. Кардарлар келип өзүлөрү алып, ушул жерден алып, инструкциясын алып кое алышабы же атайын адис керек буга? Жок, адис деле кереги жок, кыйынчылыгы деле жок. Өзү деле кое алса. Өзү кое алат, Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына тамчылатып суаруу системага бүт керектүү нерселердин баары биякта бар экен. Өзүнүн лентасы да бар да силерде? Ооба, ленталар да бар, алар аркы жакта турат. Азыр көрсөтөсүз ушуну. Мына бул жерде ушундай капельный ленталарыбыз дагы бар бизде. Азыр капельный лента аябай өнүгүп жатпайбы? Тамчылатма системасы. Ошолорго атайын кардарларыбызга биз даярдап койгонбуз. Анан кийин мына агроволокно, агроспан, булар ушул ак түстөгүсү бул сууктан сакташ үчүн кышкы маалы муну өсүмдүктөрдүн үстүн жаап койсо, бул үшүбөй, ошо өсүмдүк кыштан жакшы чыгат. Агроволокнонун карасы да бар экен. Агроволокно ак түстөгү. Кара түстөгү бул жайкы маалы чөп чыгарбаш үчүн. Муну төшөп койсо, ушунун астынан чөп чыкпайт. Анан мындай прорез кылып эле өзүңүзгө керектүү өсүмдүктү отургузсаңыз, ошол өсүмдүк чыгат да, калган чөптөр чыкпайт. Анан муну эко деп да койсок болот. Анткени гербицид выборочного действиялар дагы бар да, алардын жардамы менен да чөптөрдү жок кылса болот, бирок алар химия. А бул уже экосистема. Муну метрлеп сата бересиңер, э? Сата беребиз. Канча сом 1 метр? 1 метри 80 сом. Ушул 60-тык толщинасы. Анан мондай упаковкадагысы дагы бар. Азыр ушулар калыптыр. Негизи булардын 30-тугу, микрону 40-тыгы, анан 60-тыктары да болот. Бул упаковка болгондо эмне каяга? Ушундай эле агроволокно упаковкасы менен ушу кесип даярдалган да, удобный. Бул жанагы кичинекей участоктарга десек. Бул канча сом? Ушул эмеси 600 сом бир упаковкасы. Анан кийин ошо булар болсо уже кесип же рулондоп алат, бул чоң участокторго да. Мына бул жактан карап сиздер көрүп тургандай, овощной культуранын түрү менен уруктары турат. Бадыран, капуста, патиссон, репа, дайкон деген түрлөрү. Мынакей булардын баары огородко ылайыкталган, кичинекей упаковкадагы. Атайын буларды биз любительский деп коебуз. Мына бул жагына кетсек, помидордун түрлөрү. Мынакей кичинекейинен баштап эң чоңдоруна чейин түстөрү дагы ар кандай. Мынакей сары помидор, кызыл помидор, кара помидор, оранжевый түрлөрү менен ар бир кардарыбыздын табитине жараша. Канча сомдон ушулар? 25 сомдон көбүнчөсү. 25 сом. 25 сом, 30 сом, анан сортовойлору бар. Мисалы үчүн F1 дегендер, булардын баасы азыр эсимде жок, компьютерден бир карап коеюн. А так булар кымбатыраак болот да, ушул сорттор. Анан кийин мынакей баклажан, кабачок, тыква. Бардык түр, ашкабак, бардык түр жер жемиштин түрлөрүнүн уруктары бар. Мына бул жакта перец, кукуруза, пияз, дыня, арбуз, клубникалардын дагы уруктары бар. Малина, ежевика, черника дегендей, кызыл кызылча, фасоль. Анан бизден мондай эмеде мицелий грибов деп да сурап калат. Бул козу карындын уруктары десек болот. Ушулар дагы бар. Горох. Анан бул жагын карасак, мынакей бул жагына өтө берели. Бул жакта зелендер. Мынакей базилик, мята, укроп, розмарин, көк пияздын мынакей түрлөрү турат. Сельдерей, салаттар, рукола деп коет мынакей, мелисса, микрозелень. Анан кийин мынакей биз айтып калбадык, ошо азыркы кезде микрозелень дагы өстүргөн, мындайча айтканда жаштардын арасында мода. Ошондой эле бул аябай дагы составында аябай адамдын организмине керектүү нерселер аябай көп. Пайдалуу нерселер. Микрозелендерди үйдө эле отурушат да, подвал модалдарда. Бир жуманын ичинде эле. Жок, подвал эмес, мындай эле жарык, ачык жерге эле, жылуу жерге эле коюп койсо, бул бир жуманын ичинде эле өнүп чыгат да. Булар деген мисалы үчүн азыр любой топуракка эле же жана сизге көрсөтүп кеткендей кокосовый субстрат,
ошондой нерсеге эле отургузуп койсо, бул 8 күнүн ичинде эле өнүп чыгат. Анан жей берсе болот ал эле. Анан мына үстүн карай кетсек, салаттын түрлөрү, мынакей руколалар, кориандрлар, петрушка, ошого чейин айтып кеткен мына микрозелень, шалфей, эстрагон, булар дагы жанагы пряности деп коебуз, орусча айткандай. Ошо жана чайга кошуп ише турган, же дагы ошо любительдерге арналган зелендер. Булар деле баалары. Ошо 25 сомдон Бул деле 40 сомго чейин где-то баары. Зелень бияктуу. Урматтуу көрүүчүлөр, зелень, микрозелень аттуу ушундай уруктарда сатылат экен. Эгер кызык болсо, ушул боюнча комментарий жазгыла. Эгер көп комментарий болсо, биз микрозелендер боюнча да бир чыгарылыш даярдап көрөлү. Мына бул жакта сиздер көрүп турган 1 жылдык гүлдөрдүн түрлөрү турат. Мына азыркы кезде мына январь айы бүгүн петунянын сезону десек болот. Мына бул жакта бизде петуния гүлүнүн ар кандай сорттору турат. Ампельный, махровый, каскадный, гибридный сорттору, простой. Ар бир кардарыбызга жараша өңүнө табитине жараша ар кандай түстөгү, сорттогу, түрү менен петуниялар тапсаңыздар болот бизден. Анан астынан карай кетсек, астра гүлдөрү. Анан мынтип айлантып берели, бул жагында мынакей. Бул жакта статица деген гүлдөр турат. Кабея, ампельный гүлдөр, мынакей ипомея, космея, дихондра. Бул дагы гүл сүйүүчүлөр буну аябай жакшы көрөт, анткени бул жашыл болуп, бир стенаны жаап, аябай коз болуп түшөт. Алиссум, мынакей алиссумдун түрлөрү, азарина, сальвия, львиный зев, калеус, лабелия, кохия, подсолнечник, василек, рудбекия деген гүлдөр бул тарапта. Анан бул жагын айлантып берели. Мынакей циния деген гүлдөр, сортовой. Булар дагы гүл сүйүүчүлөрдүн арасында аябай жакшы спросту ээлейт. Гибридный сорттор, башы чоң деп сурап калат. Мынакей башы чоң петуния, циниялар, мынакей түрлөрү менен өңдөрү дагы ар кандай. Агератум, эустома, бул дагы аябай гүл сүйүүчүлөрдүн сүйүктүү гүлү десек болот. Бархатцылар, георгиналар, вербена, флоксия, настурция, целозия, календула, ночная фиалка деген гүлдөрдүн түрлөрү. Мына ушул полкабызда бизде жалаң 1 жылдык гүлдөр. Анан бул жагына өтө кетсек, Булардын баалары канча? Ушу петуния 25 сомдон 120 сомго чейин бардык уруктар, 1 жылдык гүлдөр. эң кымбаты кайсы гүл болот? 120 сом. Мына ушул петуния мо ампельныйлар 120 сомдон. Бул жакты көрсөтө кетсек, бул жакта көп жылдык гүлдөр. Мынакей мальва гүлүнүн түрлөрү келди. Вербаскум, гвоздика, маргарита, колокольчик, дельфиниумдар. Мынакей дельфиниумдун түрлөрү турат бул жакта. Камнеломкалардын түрлөрү, перетрум, лихнус, лаванда, мына былтыр аябай жакшы спросту болду эле ушул гүлдөр. Стриптокарпус, гипсофиланын түрлөрү, абриета, люпин, бальзамин, гейхера, циперус, овсяница деген көп жылдык гүлдөр. Анан бул жагына өтсөк, бул жакта бөлмө гүлдөрү, комнатные цветы деп коебуз. Ошонун уруктары, мынакей герандин түрлөрү үстү жакта, примуланын түрлөрү, мынакей монун баары герандар, пеларгония бул литературный названиясы, глоксиниянын түрлөрү, мынакей тарения, пастифлора, абутилон, глориоза, кальцалярия, бул да аябай жакшы кооз гүл, бругмансия, деланикс, сизбания деген гүлдөр. Анан бул жагын дагы айлантып берели. Бул жагын айлантсак, мынакей бегония, цикламен, цинерария, декоративный гүлдөр, вашингтония, аспарагус, бакарнея деген гүлдөр. Мына комнатный гүл, кипарис, бул хвойное растение тоже. Мынакей драцена драконово дерево деген декоративный гүлдөр. Мына мондай декоративный гүл, пахиподиум ламера, кактустун уруктары. Глоксиния, гейхера экен бул жакта. Мына ушундай гүлдөрдүн уруктарын биздин магазинден тапсаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушундай болду. Аябай көп товар бар экен. Бөлүк-бөлүк кылып силерге чыгарабыз. Азыр мен ушул жыйынтык чыгарып, Айжан айымга 1-2-3 суроо берип алайын. Айжан айым, азыр ушул дүкөндө силердин ушул товарларыңар кайсы мамлекеттен келет деп айттыңар? Турция, Россия. Турция, Россия, анан биздин өндүрүш. Биздин анча-мынча эмелерибиз бар, Сиздер эми
Оптом да бересиңер, розничный да бересиңер, э? Ооба. Ошо дагы кошумча маалыматтарыңар барбы? Ошо мен айткым келет, биздин агромеркейжи дүң соода борбору түздөн түз өндүрүүчүлөр менен иштешет. Ошондуктан биздин сапатыбыз дагы, баабыз дагы эң жакшы деп айтмакчымын. Бизге келиңиздер, соода кылыңыздар. Сиздерди ар дайым сүйүнткөнгө даярбыз. Даректериңерди описанияга жазып коебуз. Телефон номерлерди бересиңер. Соц тармактарда баракчаларыңар барбы? Instagram агромеркейжи. Агромир KG деп туруп Instagram тапса болот, э?